Бишкектин четиндеги тагыраагы Таш-Мойнок айыл аймагын аралап өткөн 7-апрель көчөсүнүн бойлой кызгалдак гүлүн ачкан аянттардагы көрүнүш мына ушундай. Себеби ары бери өткөндөр сүрөткө жана тасмага түшүү үчүн мына ушул кара беде эгилген аянттарды тебелеп салышкан. Ал тургай келгендер аянтты тебелебестен таштандылар дагы таштап кетишкен. Уятты тебелеген бирөө. Машинасы менен кирип алып атышпайбы эми? Уятта биздин жер тебелеген эми. Алда чабык сабыктарды. Бул малдын тойду да эми багыш карачы. Келгенге да болбойт, бул бирөөнүн үлүш жери да. Аламүдүн районунун Койташ айылынын 53 жаштагы тургуну Лена Мамбеталиева жылда ушул учурда 2 гектар айдоо аянтын мал жандыктардан коруп келсе, быйыл адамдарды киргизбей кайтарып жүрөт. Себеби кызгалдак гүлү ачылган бир жумадан бери жолдон өткөндө сүрөткө түшүш үчүн айдоо аянтына кирип, тоют катары сепкен бедесин тебелеп салышыптыр. Азыр уругу эле канча сомдон турат. Анын чабылганы эпте ушуну эми былтыр болсо чөп жок болду деп быйыл жамгырда жакшы болду деди элек мынакей. Өзүңөр көргүлө бүттү эле. Атайын баягы жер үлүш жер деп бөлүнгөн жерде. Бирөөнүн малы, бир айылганча бир 2-3 мал кармаса деле бир уй азыр, бир уй менен багат да. Ошо кышкы тойду да. Муну төлөп атчак эмне кылат? Айтып, ошо түшүндүрө албай койдук. Андан ары тиги кайрак жерибизде чөп жабыкта да жайнап жүрүшөт. Лена Мамбеталиева бул 2 гектар жерге былтыр беденин уругуна арпанын үрөөнүн аралаштырып сепкен экен. Кургакчылыктан улам арпанын түшүмүн азалттыр. Анысына шүгүр келтирип, быйыл бедеден 3 ирет түшүм аларына сүйүнүп жатканда, тоютка деген чөбү тебеленди да калууда. Бул былтыр эле жаңы себилген беде. Быйыл түшүм бере турган убагы. Анын бул жерин тракторду албайт да могу. Тебеленип калган жерин алмак беле. Ошо. Былтыр канча расход неметтиңиздер эле? Эми бул жерге 2 гектарга 50 килограмм беде кетет. Аны менен кошо ошондо 200 килограммдан арпасын кошо себилет. Бир гектарга мисалы 25 килограмм беде менен 250 кило арпаны экөөнү чогуу аралаш себесиң. Муну санагыла эми расходу аны мал алатасың, айдатасың, эмне деген. Аны алдыда келди да шаардыктар тебелеп таштады. Бул жерин аллея же болбосо бир парктын жээгинде өскөн гүл болсо түшсө болот эле. Instagram деген bir балекет чыгып ошого түшүп атат го эми. Жер ээлери кайтаргандарына карабай сүрөткө түшүү үчүн келгендердин аягы азыр деле суйла элек. Келгендердин бирин-экини жергиликтүү тургундар болбосо, көпчүлүгүн шаардыктар түзөт. Арасында чет элдик туристтер дагы бар. Некоторые специально за этим именно едут, то есть... Кээ бир адамдар мындай жерлерге атайын келишет. Мен оюмча кызгалдак гүлү элдин кызыгуусун жаратып жаткандан кийин жергиликтүү бийлик жер ээлери менен сүйлөшүп атайын бир жерин тосуп, ошол жерден көрүп сүрөткө, видеого түшкүдөй кылып шарт түзүп бериш керек. Ким кааласа акчасын төлөп көрүп кете берсин. Бул бизге окшогон туристтер үчүн дагы абдан ыңгайлуу. Жөн эле келип өсүп жаткан чөптү тебелеп, өз кызыкчылыгын орундаткан туура эмес деп ойлойм. Себеби бул жерде дыйкандын кызылдай мээнети күйүп кетип жатат. Как благодарить человека, который это сделал? Ооба, кызгалдак гүлү бизди кызыктырган үчүн келип жатабыз. Бирөөнүн жериндеги өсүп жаткан чөптү тебелеп, тепсөө туура эмес деп эсептейт элем. Тебелегенден кийин анын акысын төлөп бериш керек. Биз дагы тебелегендигибиз үчүн жердин ээсин кантип ыраазы кыларыбызды билбей турабыз. Жол жээгиндеги айдоо аянттар 10 күндүк эс алуу учурунда аябай тепселенген. Себеби тоого дем алганы баратышып, жол четине токтой калышып, сүрөткө түшкөндөр көп болгон. Айдоо аянттарынын ээлери күндүз кайтарып жатышкандар менен натыйжа аз болуп жатканын айтышууда. Себеби келгендер жер ээлерин тоготпой кайым айтышып, ал тургай кол көтөргөнгө чейин барышууда. Ушундай эле көрүнүш кечээ Таш-Мойнок айылындагы кызгалдак таласында катталып, сүрөткө түшкөнү келгендердин бири менен жер ээси Лена Мамбеталиева мушташа кеткен. Тасманы көөлөрдүн бири тартып алып интернетке жарыялаган. Учурда бул видео коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Лена Мамбеталиева жаңжалдашуу түшүнүшпөстүктөн улам келип чыкканын айтууда, ал камера сыртында уруштун келип чыгуу себептерин түшүндүрүп берди. Жердин ээси чөптү тебелеп жүргөн аялдан сыртка чыгуусун талап кылган, бирок ал суранышты орундатпастан кайым айтышып, акырында уруш мушташка айланган. Чырдашуу боюнча эки тарап тең милицияга арыз жазбаптыр. Ал арада Аламүдүн райондук администрациясы менен Чүй областык милициясы кызгалдак таласында сүрөткө түшүүнү каалагандарды фермерлердин эмгегин урматтоого чакырууда. Азыр айыл өкмөт башчылары эс алуучулар тарабынан тебеленген буудай, беде, арпанын аянтын такташып, келтирилген чыгымын эсептеп жатканы белгилүү болду. Бул эми чындыгында жылда эле болуп келген маселе. Бул деген сезондук чыга турган гүл, кызгалдак. Мен ойлойм, көп деле ушерп кылбайт, определенный азыраак часына ушундай тебеленип калды, бирок буну кайрадан
Vastanavdet etilip kalat деген bizde oyubuz var. Bunun çındığında tüşünge olğan özünün ziyanını tiygizet. Biz uşertni anıktayız, anan тиешелүү структураларга кайрылабыз. Ошол аркылуу ошол дыйкандар өздөрү значит сотко, милицияга кайрылган болсо, ошолор аркылуу мынакей ошо кеткен чыгымдарын аныктап мынча сом экенин сот аркылуу значит буларга төлөтүп бериш керек да негизи. Жаздын келиши менен кызгалдакка оронгон талаага алып барам деп акы сунуштагандар дагы көбөйө түштү. Муну менен алектенгендер өз кызматы үчүн 400-500 сомдун тегерегинде сунуштап келишет. Негизи кызгалдак гүлүнүн уругу атайлап себилбейт, жаңдашуу жолу менен жумшак жерде жаан көп жааган учурда өсүп чыгат. Биринчи жылы бир жерге жыш чыкканы менен жыл өткөн сайын суюлуп отуруп, акыры ал жактан жок болуп кетет. Дүйшөн Шаршембеков, Улукбек Абдиев, МТС, Чүй областы.